Ырыскелди Табышбек уулу 19 жашта. 5-октябрдагы башаламандыкта каарманыбыз Ала-Тоо аянтында жамгырдай жааган желимоктор. Ар тарапта жарылган жардыргыч заттардын арасында жүрүп, ал күндөгү апатты өз көзү менен көрөт. Ошол чууда каарманыбыз жардыргычка колун алдырып алат. Тилекке каршы анын колун сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Жаш жигит келечекте мыкты куруучу прораб болууну, ата-энесин багууну кыялданат. Ал ошол каргашалуу күндү минте эскерди. Ошол күнү өзүм эртең менен шаарга келдим, жумушка шаарга иштешим. Жумуштан чыгып алып, тынчтык митингине барганбыз. Биз шайлоого каршыбыз деле, шайлоону жокко чыгарууга деле. Шайлоого жокко чыгарууга бардык. Митингдегилер өкмөт үйүнө кайрылды, 8ге чейин келип. Бизге жообун айткыла, шайлоону жокко чыгарууга деп. Алар келип, шайлоону жокко чыгарган себептен ушу башламандыкка алып келишти. Ошол өкмөт үйүнө эле күнөөлүү деп эсептейм. Эгерде эртерээк чыгып жооп берип койгондо бул тынчтык митинг боюнча эле бүтүп калмак деп. 8ден өткөндөн баягы талпа токтоно албастан ал үйгө биринчи адамдар барып, дарбазаны жулкулаткан экен. Жулкулатканда аяктан астынан ок атуулар болуп, аякты оңголашты. Шумовой граната менен. Биз шамалда дос балдар менен үй жакка кетип калганбыз. Мен үйгө чыдап, үйдө жалгыз калчумун. Үйдө отурдум. Анан 12лерде соц тармактардан көрүп, ошо элдер сабап атканын көрүп, көчөдө башламандыкты көрүп, анан кайрадан отура албай чыктык. Биз чыгып келсек, ошо советский чүйдө экен. Советский чүйдө калуучулар болуп атыптыр. Советский чүй подзамканын түшүндө. Ошо алдыңкы катарларга чыгып жүргөнбүз. Анан жүргөндө алдыман бир 3 метр аралыкта шумовой граната жарылды. Жарылып, ошо бут жакка тиген осколкасы. Ушаласам тупой жагга тиип калса жакшы элек экен. Кой, аман сонда кетип калайын арткараак деп артка басып, артка кайрылып кетип баратканда колумдун тушунан жарылды, жерге түшпөй. Шумовой граната тийбей эле тушунан жарылды. 3 метр аралыкта артка карап кетип бараткан малда. Жарылып, ошо чыканактын сөөгүттөрүн, жоон сөөгүттүн баарын алып кетти. Ошо колдун баары күйүп калыптыр. Мен ойлогон эле эмесмин, караган эмесмин да. Жарылгандар мүлтүлөп башталып эле алтыра кетип калган. Алтыраак багып карасам, ошо осколка эле сагылып калды ойлогом. Анан ар жакка барып карасам, сөөгүттүн баарын быпырап майдаланып кетиптир. Күйүп калыптыр капкара. Жугут деп кыйкырып, жугут байлашты. Оорукананын биринчи сунун алдында врачтар бар экен, волонтерлор. Аяк барса алар коркуп жабы албай койду. Алар кыйналып атат, наркоз сайып калачы десем, эч ким жылабай койду коркупчу. Ошо айылдык байкелерин көрүп калып, айылга городской алып келди, городской больницага алып келсе, аяктан жугут чечип кыла албайбыз деп койду. Бул жакка жерде скорый, мен бул жакка алып келип, скорыйден дагы келип наркоз сайып калачы десем, эч ким сайбайт. Мияка алып келип, ошо 2,5 саатта жатып калган, 2 сааттын тегерегинде жатып калган, 2,5 сааттай. Без наркоз көрүп эле барып. Мияка келгенде кайра жугут байлашты, жугут байлап жатып. Эмен да шалакылык болуп калды бул жерде жана. Сетчилердин баарын өчүрүп салбады. Байланышын баарын өчүрүп салып. Врачтар бири-бирин чакыра албайды, аябай көп кыйналып калышты. Андан ары каарманыбыз ошол күнү жан сыздаткан ооруга чыдап, көпкө кыйналып калганын кошумчалады. Башында көп сезилген эмес, мияктан келатканда, мияка түшкөндө чыдатпай башталды. Чыдатпай, урам кыйкырып атам, мияка келгенде болбой калды жеч. Кыйкырып атам, врачтар да чогулуп келбейт. Алар да өз алдынча чечим кылып операцияга албайт экен. Врачтар менен кеңешкен экен, врачтардын кеңешинче врачтар албай. Көпкө кыйналып жатып калган бул жакта. Көпкө жатып операция ошо 2 саат өткөндөн кийин башталды. Мен келгенден 1,5 сааттан кийин башталды операция. 1,5 саат жөн эле жатып калдым да. Ошо баягы сеттер өчүрүп салганда чалак болуп калды. Өчүрбөй койгондо балким эрте болот беле дейм да. Сактап калганга мүмкүн беле? Сактап калганга мүмкүн болбой калыптыр. Тура эле келгенде кезебиз деди. Мен өзүм деле жактан ойлонуп аткам, темир салып тигет же кезет деген эле ой бар болчу. Анткени сиз өзүңүз көрүп, өзүм көрүп, кандай эле сүрөттөп айтып берсеңиз болобуз. Мындан билек жак
баары эчтеке болуптур. Мындай бүккөн ошо чыганактын бүт алып кетиптир, капкара болуп күйүп калыптыр. Шок болдуңуз. Шоковый состояниеде жүрдүм, мындай кулап калган жокмун да. Баягы шоковый состояние менен жүрдүм. Операцияга чейин өзүм эле болдум. Ошо операция башталганда эле наркоз ташты. Эртең менен туруп анан колду көрдүм, ошо кесип салган. Мыякта азыр жок жагы барып кыйнап атат, кичине уктап атпай. Кичине кыйналып атам. Кабыргамда ошо бүт ожог күйүп кетти, кабыргам глубокий болуп. Чыганактын тушу. 22 сантиметр квадрат дейт. Кабырга полный күйүп кетти. Күйгөн жерден жабылат атат. Азыр ошо мастика дарылап атат, обработка кылып. Оң канатынан айрылган Ырыскелди бул кемтикке көнө албай атканын, азыркыга чейин колу бардай, манжалары кыймылдагандай сезим болоорун айтат. Жагы эле көнө албай кыйналып атам, ошо кыймылдашса кичине. Улам эле бардай эле элестетип, мынтип кыймылдап тийсең. Кичине кыйналып болот азыр. Оң колуңуз. Оң кол менен иштечүм көп. Ошо башында бир-эки күн ошо манжаларым кытышып жүрдү, мындай бардай элечи, кайсы манжа кытышып атканын билесиң. Анан кийин бир-эки күн өткөндөн кийин кытышып басылып баягы басып атканда колум уюп калып, ошондо уюп калгандай болуп аткан. Азыр эми колдор кыймылдаган сайын ошо жаман ощущение келип атат да мыякка чейинчи. Кечкисин уктай албай атасың, кыйналып кичине ощущение жагам бар. Күндүз кыйналып, азыр деле ушундай чымырап туруп. Андан соң өзү кыймылдаган сезилет, бармак манжалары, башка манжалар. Не то ощущение болуп атат азыр. Ошондо өзүңүз мындай мээ менен эле сезип атасыз. Мээ менен эле сезип атасың, мээде байкын жаштар өлө экен да дагы. Бастын турганда туруп башында жардамсыз тура албай аткам. Кыйналып. Кичине акырын өзүм кыймылдап атам. Мен акырын көнүшө баштадым. Баары бирөөнүн жардамсыз кичине кыйын да. Тамактан кантип ичип атасыз? Тамакты баарын дайындабастан алып берет. Кээде беришет, кээде акырын өзүм аракет кылып ичем. Баары сол кол менен кичине кыйналып кетсин баары. Азыр уйку кечине чочуп, кичине ойгонуп, эки жакка карасаң ар кайсы нерсе көрүнүп атат, анча-мынча. Эмне көрүнөт? Кээде көзүм жатсаң эле, бул көз жумганда эле кетет ойлор. Менден чыжылдап чыгып атканда жаман оорулар, анан кийин формацияндары көрүнө баштайт анча-мынча. Чочуп койгонуңуз? Чочуп кичине ойгонуп атам, чочуп. Чочуп эмес мындай. Көзүмдү ача алып эле эки жакка караганда эле көрүнөт да мындай. Көз алдымда элечи. Ырыскелди Табышбек уулу кырсыкка чейин жогорку окуу жайда сырттан окуп, ата-энесине колго алыш кылуу үчүн иштеп жатканын кошумчалады. Өзүм среднийди бүткөм. Эмен БКАМСта. Строительный колледж. Аякты бүтүп диплом алгам. Быйыл ошо кассиге тапшыргам. Высшийна. Прорабчак ошол эле строительный тапшырып, азыр ошо экинчи курстамын, заочный окуп анан өзүм үйрөнөр үчүн иштеп аткам. Кайсы адистик? Прораб куруучу. Ошол жакта ошо азыр өзүм үйрөнөр үчүн өзүм ошо иштеп аткам. Жумуштан чыгып алгам, ушундай болуп кетти. Үй бүлөдө өзүм 6 тууганмын. Биз братчикам экөөбүз эле ошо үйдө эки эркекпиз. Атам, чоң атам 80 жашта. Чоң апам да бар. Атам пожаркада иштейт, апам үйдө эле. Ошо үйдөгү токмок чейт пожаркада. Апам иштебейт, чоң атам пенсиясы менен, атам айлыгы менен. Анан өзүм деп кичине иштеп жардам берип аткам. Эми колго алыш кылып эметти. Ошо эми күч калган, эми ушундай ырыс болуп кетти. Үйдө бирөө өзгөчө, апаңыз кандай кабыл алды? Башында кичине кабыл алышы кыйын болду. Азыр эми жакшырып калды, баары айтпайт да эми мындай болуп атам, мындай болуп атам, өзүнчө кыйналып аткандыр. Эми Ырыскелдиге жасалма кол салуу керек. Ал үчүн көп суммадагы каражат жана 1 жылдай убакыт керек экен деген ал жогорку жактагылар мени унутуп койбосо экен деген тилегин айтты. Врачтар менен сүйлөштүк, сүйлөшкөнгөндө мыякта кылбайт экен баары. Анан деген заграница дызайт экен. Заграница дызап, анан өздөрү да дызаганга чейин колдун баарын текшерет экен.
кайсы менен туташтырсак болот, кайганы эмне кылсак болот деп өздөрү текшерип аппараттар менен. Ал аппараттар Кыргызстанга келе окшойт. Кыргызстан жасап экен, за граница барып башка. Такыр болбой калды дегенде Россияга барыш керек экен. Такыр болбой калды дегенде эле Россияга. Ошондо протез жөнүндө айтып атасыз. Протез жөнүндө. Ошо протез зачем такыр болбой калды Россияга барыш керек экен. Кол бүткөнгө чейин жарым жыл бар экен. Жарым жыл ичинде жарым жылдан кийин да бир жылма протездер кеткесин көнүш үчүн. Көнгөндөн кийин анан барып атайын текшерилип аппараттан протез салат экен. Ал салганга чейин көп бир жыл убакыт кетип калат экен. Бир жылдан кийин ким билет, бийлик алмашып унутулуп калабы деген ойлор бар да. Ага да көп чыгымдар кетет экен. Барганда эле бир жалгыз барбайсың. Үйүңдө 1-2 киши барат, такыр болбой калды дегенде. Ал жакта да көпкө кармаласың. Жолдун чыгымы бар. Протездин чыгымы бар. Көрүндөсүң ар бири көрүнгөнгө эле акча да. Анын баары унутулуп калбайлы деген ой. Бир жылда ким бар, ким жок, ким билет. Кандай кыялыңыз бар? Өзүм ошо жакшы прорабтардын бири болоюн деп кыялданып аткам. Эми буюрса айыксак. Жумуштан тышкарычы? Жумуштан тышкары ошо элден калбай эл катары жашап, ошо үй бүлөмдү багайын деген эле кыялым бар болчу. Элден калбай ата-энемди жалпы чоң атамды башкандан ашык деле кыйгым жок болчу. Рыскелди Табышбек ууна жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.